Саламатсыздарбы? Сиздер менен мен Ош облусуна караштуу Алай районунун номер 13 Базарбай Абжапаров аттындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Кожоева Жазгүл Толбаевна. Менин ишмердүүлүгүм. Мугалимдик кесип эң улуу кесип. Окуучуну билим менен сугарган, ага таалим тарбия берген. Керек болсо ага жан дүйнөсүн тартуулаган. Түнү бою уктабастан окуучусунун тагдырын ойлонгон. Мугалимди башка адам менен салыштыруу мүмкүн эмес. Мугалим билимдүү жана жөндөмдүү болууга тийиш. Мугалим ийгиликке жетүү үчүн маалымат алуу, аны берүү жана колдонуу ыкмаларын жакшы өздөштүрүүсү керек. Анда эмесе менин ишмердүүлүгүмдүн бир аз бөлүгүн сиздерге тааныштыра кетүүнү туура көрдүм. Мектепке алгачкы жолу келгенимде студенттик көз карашым менен келип, окуучулардын көз карашы башка экендигин сездим. Алардын бири-бири менен сүйлөшкөндөрүн көрүп, мен да аларга жакын болуу үчүн өздөрүндөй мамиле жасоом керек экендигин сездим. Окуучуларга канчалык жакын болсом, алар менин айтканымды аткарып, мени ээрчирин түшүнүп, аракет жасай баштадым. Аракетим текке кеткен жок. Жыйынтыгында окуучуларым мени менен сырдашып, өз оюн жашырбай айта башташты. Окуучулар кыргыз тили жана адабияты сабагын кызыгып, чыдамсыздык менен күтүшүн каалап, өмүр бою эстеринен кетпей турган мугалим болууну эңсеп, ар бир сабагымды оюн сабак, түрдүү көрсөтмө куралдарды колдонуу менен өтө баштадым. Ар бир сабагымды жагымдуу маанайда, күчтүү энергия менен өткөнгө аракет жасайм. Сабагымдын башында окуучуларды сабакка кызыктыруу үчүн, жалкоолуктарын жоюу жана убакытты туура пайдаланыш үчүн мотивация берип, ал үчүн китептерден маалыматтарды таап, изденип жаттым. Ар бир окуучунун деңгээлин аныктап, ар бирине өзүнө ылайык тапшырмаларды бере баштадым. Мисалы, сабакты начар билген окуучуга өз деңгээлине жараша тапшырмаларды берип, ар бир жооп берген сөзүн кубаттап, мактап, ар бир окуучуну жакын адамындай жакшы көрө баштадым. Окутууда биринчи максатым окуучуларды өзгөртүү, аларды терең билим менен сугаруу болуп эсептелет. Башымдан өткөн бир окуяны баяндап кетүүнү туура деп чечтим. Бир окуучум дайыма көзүмө өзгөчөлөнүп көрүнчү. Ал класстагы жетишпеген окуучу катары мугалимдерге таанымал эле. Демек, бул кыздын үйүндө окууга шарты жок окшойт деп да ойлодум. Анткени анын кийимдери үтүктөлбөй, жүдөгөнсүп, үйүндө кыйла түйшүк бардай көрүнгөнүн байкадым. Анан мен ал окуучуга кандай мамиле кылууну ойлодум да, мактай баштадым. Аны жакшы көрүп, ага ишенгенимди билдире баштадым. Ошентип, ал дайыма мени мектептин астынан тосуп ала баштады. Бара-бара ал кыз мектепке жакшынакай болуп келе баштады. Сабакка кызыгуусу да ойгонду. Бир күнү мен жазуу ишин алып жатканымда ал окуучунун сулуу, катасыз жаза баштаганын көрүп аябай таң калдым. Мындай өзгөрүүнү күтпөгөнгөбү, сүйүнгөнүмдөн көзүмдөн жаш чыгып кетти. Ошентип менин мугалимдик кесипке болгон кызыгуум дагы да күчөй баштады. Тажрыйба алмашуу максатында областтык, райондук ар бир семинар, тренинг, окууларга катышып жаттым. Жана ошондой эле газета журналдардан, интернет булактарынан окуучуларыма пайдасы тие турган маалымат издөө менин күнүмдүк адатыма айланган. Бул да болсо окуучуларымдын өнүгүүсү үчүн жасаган аракеттерим болчу. Мен өзүмдүн ийгиликтеримди айтып аша чапкым келбейт. Ошентсе да, ишмердүүлүгүмдүн жыйынтыгы катары бир аз айтып өткүм келди. Ар бир адам өзү сүйгөн кесибинде эмгектенсе, мындан өткөн бактылуулук жок эмеспи? 2010 жылы жыл мугалими сынагында мектеп ичинде жеңүүчү болуп, райондук сынакта да финалдык турга чыгып, чоң ийгиликке жетиштим.
Сынакта жакшы пикирлерин айткан улуу устаттарыбыз демиме дем кошуп, бийик максаттарым үчүн кадам ташташыма түрткү болушту. 2011-жылы жаш мугалимдин депозити сынагынын жеңүүчүсү болдум. Мыкты сабактарымдын иштелмелери райондук, облустук, республикалык газеталарга чыгып турду. Жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия тарабынан чыгарылган иштелмелердин жыйнагы аттуу китепке адабият сабагынан иштелмем басылып чыкты. Жана ошондой эле мен коомдук бирикмелер менен да иш алып бардым. Интербилим коомдук бирикмеси менен чоң долбоордун негизинде иш жүргүзүп, айылга жеке бала бакчасын ачууга да салымымды коштум. Эки миң жыйырманчы жыл аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылына карата технология өнүгүп турган заманда билим берүүдө да бир кыйла өзгөрүүлөр болду. Замандын агымы менен бирге мен да сабактарымды окутуунун жаңы технологияларын колдонуу менен өтө баштадым. Интерактивдүү доска, телевизор жана башка нерселерди сабактарда колдонуу менен окуучулардын кызыгуусун ойготууга аракет жасап жаттым. Учурда кырдаалга байланыштуу окуучуларга онлайн сабактарды өтүп, аралыктан билим берип жатабыз. Бул дистанттык окуунун биз үчүн көп пайдалуу жактары болду деп эсептейм. Окуучулар сабактарга активдүү катышып, заман талабына ылайык билбеген көп нерселерди үйрөнүүгө жетишишти. Мисалы, Zoom, Google Classroom, Telegram, WhatsApp тиркемелерин колдонууну үйрөнүштү. Бул да болсо окуучулардын чоң жетишкендиктери деп ойлойм. Күн санап мугалимдин маанилүүлүгү, милдет жана жоопкерчиликтери жогорулай баштады. Баштагыдан дагы да көбүрөөк эмгек кылып, коом жана өлкө талап кылган инсандарды тарбиялап чыгуубуз шарт. Андыктан мен дагы да болсо болгон күч-аракетимди жумшап, ар тараптуу, пайдалуу, идеалдуу, ийгиликтүү, үлгүлүү мугалим болууга аракет жасай бермекчимин.